Саламатсыңарбы? 12-нчи сабагыбыз маалымат илими үчүн эсептөө ыкмалары. Негизи математикалык модельди туура түзүп алдык дедик. Ошондо кайталык бул жакта негизги максатыбыз эмне эле? Математикалык модельдөө 3 негизги кадамыбыз бар эле. Бир проблемабызды аныктап алышыбыз керек. Эки ошол проблемага тийиштүү гипотезаларды, болжолдоолорду, прогноздорду туура коюшубуз керек. Андан кийин ошол гипотезанын ичинде процесстерге таасирин тийгизген өзгөрмөлөрдү аныктайбыз. Ошолар аныкталгандан кийин анан математика жаатындагы илимибизди, билимибизди, тажрыйбабызды колдонуп ушул көйгөйдү чечүү үчүн кандайдыр бир жоопду издейбиз. Ушул процессте бизде маалымат илминин акыркы мезгилдердеги жетишкендиктерин толук колдонобуз дедик. Компьютерди колдонобуз, эсептөөчү машиналарды колдонобуз. Эсептөөчү машиналардын дагы түшүнгөн тили бул алгоритм. Демек, биз ошо математикалык модельдөөдө койгон натыйжаларыбызды алгоритм аркылуу компьютерге өткөрүп беребиз. Компьютер болсо бизге ошол маалыматты биз белгилеген алгоритмдер аркылуу бизге түшүндүргөнгө же болбосо бир натыйжа чыгарганга жол түзүп берет. Топтолгон маалымат канчалык туура болсо, математикалык моделибиз канчалык туура болсо, ошончолук туура алгоритм түзгөнгө шарт түзүлөт. Туура алгоритм биз каалаган натыйжага жеткирет деген бир түшүнүк менен натыйжаладык элек математикалык модельдөө сабагын. Демек, эсептөө дагы башынан маалымат канчалык туура болсо, ыкмаларыбыз канчалык туура болсо, демек эсептөө ишибиз дагы бизди туура натыйжага алып барат десек болот. Муну эми жакшыраак түшүнүш үчүн мындай дагы мисал бере кетелик. Биздин максатыбыз бир нерсе, бир ширин бир кекс же болбосо нан, же болбосо нандын ар кандай түрлөрүн бышыруу болсо, адегенде албетте биз ушул нанды бышырыш үчүн керектүү болгон продукттарды, материалдарды топтойбуз. Андан кийин белгилүү иретте бул материалдарды топтогондон кийин, эми муну мисалы маалымат деп койсок, мисалы жумуртка маалымат, сары май маалымат, шекер маалымат, ун маалымат, булардын арасында булар дагы өзгөчө маалымат болуп эсептелет. Ар бири дагы өзүнчө өзгөрмө болуп эсептелет. Мисалы жумурткасын көбүрөөк салып койсок, балким биз каалаган натыйжага жетпей калышыбыз мүмкүн. Же болбосо шекерин азыраак салып койсок, биз каалаган натыйжага жетпей калышыбыз мүмкүн. Ар кимиси өзгөрмө болуп эсептелет. Андыктан бул өзгөрмөлөрдү дагы туура процесс менен, туура алгоритм менен бири-бирине аралаштырышыбыз шарт болгонун өзгөчө бул процессти мындай күнүмдүк жашоодо жасап жүргөндөр толук билсе керек. Бул процесстин натыйжасында биз каалаган же болбосо бизге даамы татыктуу бир продуктту көздөп жатабыз. Андыктан процессти канчалык туура жүргүзсөк, ошончолук туура бир натыйжага жетет экенибизди баарыбыз бул жакта көрүнүп турабыз. Демек, мунун баардыгын бир аралаштыргандан кийин бир камыр ортого чыгат, камыр жуурулат дейлик. Ошол камыр жуурулгандан кийин эми ошол камырды бир жерде бышырышыбыз керек. Ошол бышыруу процессин эсептөө процесси десек деле болот, жаңылышпайбыз. Жуурулган камырды же болбосо биз чыгарган математикалык модельден кийин чыгарган алгоритмдерди кийин эсептөө машинасына кандай салсак, ошондой эле камырды духовкага салып бир натыйжага жеткенге аракет кылабыз. Эсептөө
процесси дагы сиздер көргөндөй мисалы духовкада ар кандай градус мүмкүнчүлүк бергенге мүмкүн, үстүнөн бышырсын, астынан бышырсын, оңунан солунан бышырсын деген ар кандай функцияларды бар. Адаттагыдай ошол сымал эле эсептөө процессинде EVM'дин негизинде эсептөө күчүн ар кайсы ыкмалар менен жүргүзгөнгө шарт түзүлөт. Бул эми биз койгон материалдын, бул жакта мисалдан кете турган болсок, биз койгон камырдын же болбосо биз көздөгөн продукттун өзүнө таандык өзгөчөлүктөрүнө мындан алдын белгилүү тажрыйба дагы болуш керек эле. Мисалы ар кайсы эксперименттик процесстер менен дагы жүргүзүлөт. Мисалы 200 градуста бышырсак, демек 5 мүнөттө бышат экен же болбосо күйүп калат экен деп ушул процесстерди дайым эксперимент аркылуу жүргүзүп анан эң акырында ушул биз кесип даамдап көргөндө ооба биз каалаган натыйжага жеттик дей турган бир процесске жетиш үчүн ар кандай эксперимент иштери жүрөт. Бул жакта кайталап кетейин, негизги максат процесстерди, өзгөрмөлөрдү түшүнүү, алгоритмди туура коюу, алгоритмдерди баарын туура койгондон кийин даяр продуктубузду эми бышырыш үчүн EVM'ге компьютерге салуу. Ошол демекки бул жакта компьютерге салуудан алдын ошо математикалык модельдөө иштери жүргүзүлөт. Учурда болсо биздин бул жакта айта турчу сабагыбыздын темасы болсо негизи эсептөө ыкмалары. Демек канчалык биз продукттардын бири менен болгон байланышы, алгоритмдери башкача айтканда туура болсо, кийин эсептөөбүз дагы оңой болот, оңойго турат жана биз каалаган натыйжаны берет десек дагы болот. Демек эсиңиздерге сала кетсем, ошо маалымат илминде маалыматты иштетүү процессинин айлампасы негизги 5 блоктон турат эле. Адегенде бир алдыңкы өрнөктө болгондой, ошо продуктларыбызды, маалыматыбызды бир жакка топтоп алышыбыз керек. Ал маалыматты топтоонун ар кандай ыкмалары бар. Кол менен топтолгон маалымат бар, же болбосо автоматтык түрдө сигналдан кабыл алынуучу маалыматтар бар. Ошол эле камералар мисалы, камералар өрнөгүн бергенбиз бир алдыңкы сабактарда. Же болбосо кол менен биз топтолгон маалыматтарды ошо Excel жадыбалдары, Excel тизмелери болобу, же болбосо Word файлы менен болобу. Мурда балким жөн эле көзөмөлдү жүргүзүп жатканда кагаз бетине түшүрүлгөндүр, ошол кагаз бетине түшүрүлгөндөрдү санарип форматка айландыруу аркылуу болобу. Ар кандай түрдүү маалыматтарды топтойбуз дагы. Ошол маалыматтардын натыйжасында маалымат илми ыкмалары менен ушул маалыматтын ичинен пайдалуу бир маалыматты казып алууну көздөйбүз. Демек топтолгон маалыматтарды бир жакта ыңгайлуу сактоо дагы маанилүү. Аны эми кампалоо, тазалоо, иреттөө иши дагы ушу маалыматты сактоо ичине кирет дедик. Дата центрлар азыркы учурда билесиздер, дата центрлар же болбосо сиздин кадимки эле компьютердиңиз ичиндеги катуу диск, телефонуңуздун ичиндеги катуу диск бул процессти маалыматты иреттүү түрдө сактоого жардам берет. Анткени маалыматка биз каалаган учурда тез ылдамдык менен жетишибиз зарыл. Андыктан өзгөчө компьютердин ичинде индексация деген дагы түшүнүк бар. Ошол маалыматты кадимкидей биз китепканада китеп сактагандай эле маалыматтардын катуу дисктин ичинде өзүнүн координаты болот. Ошол координаттардын жыйынтыгы ошо индексация аркылуу маалыматка тез жетүүгө, маалыматты биз каалагандай колдонууга ошо ирээттеп, тазалап, анан ошол биз каалаган катуу дискке сактоонун жол жобосун ошо экинчи процесс жүргүзөт. Андан кийин ушу иреттелген маалыматты иштетүү жагы
өзгөчө мына компьютердин жардамы менен, компьютердик программалык камсыздоолордун жардамы менен ошо ичиндеги бизге таандык маалымат же болбосо биз каалаган маалыматтарды алып чыгуу процессин ушу иштетүү дейбиз. Анын ичине ушу казып алуу, жалпылоо же болбосо моделдөө принциптери кирет. Акыркы мезгилдерде өзгөчө мына жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү сымал процесстер бизге бул маалыматты терең иштеткенге, тагыраак түшүнгөнгө, ошол маалыматтардын арасында адатта биз көрө албаган байланыштарды көрүүгө, анан ошолордун натыйжасында биз кандайдыр бир чечимге келишибизди камсыздоочу программалык аппараттар бар. Ушул программалык аппараттар дагы ар кандай эсептөө ыкмаларын колдонот. Андан кийин ошол эсептөөнүн негизинде чыккан маалыматты биз тастыктайбыз. Башкача айтканда, бул эксперимент жүргүзгөндөй эле чыккан маалыматты канчалык бизге даамдуу экенин же болбосо канчалык чындыкка жараша экенин текшерип, тастыктап, андан кийин бир кандайдыр жыйынтык чыгарабыз ушу маалымат талдоо процессинде. Анан чыккан жыйынтыктарды ар кандай визуализация методикасы менен, отчеттор аркылуу, презентациялар аркылуу ушу чечим чыгаруучу органдарга жеткирип беребиз. Анан эми ушуну менен токтоп калбайт дайым процесс, анткени айлампа процесс деп башынан белгилегенбиз. Анткени акырында чыккан жыйынтык бизди канааттандырбай калышы мүмкүн. Андыктан кайрадан чыккан жыйынтыктын негизинде ошол өзгөрмөлөрдү, процесстерди кайрадан талдап, ошол эң акырында биз каалаган жыйынтыкка жетиш үчүн биз чыгарган маалыматтын негизинде дагы кийин башка маалыматтарды өндүрүү мүмкүн. Ошон үчүн бул процесс кадимкидей жашоодо болгондой эле мезгилдер кандай алмашып токтобосо, ошондой эле маалымат илиминде маалымат иштетүү эч качан токтобогон, дайым жандуу болуп турган процесс. Бул процесстин ошол негизги 5 блогу бар. Албетте бул ар бир блогу өзүнчө илим, ушу маалыматты сактоо өзүнчө бир илим, маалыматты топтоо өзүнчө бир илим, иштетүү ал дагы өзүнчө илим, талдоо, чагылдыруу. Бирок бул жакта мүмкүн болушунча эң негизги түшүнүктөрүн сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Ошол топтоодон баштап эң акырында чагылдырууга чейин максатыбыз эмне эле? Максатыбыз топтолгон маалыматтардын ичинен бизге таандык, бизге керектүү маалыматтарды казып алуу, казгандан кийин ошол маалыматтарды кийин кандайдыр бир пайдалуу моделдер аркылуу адамзатынын же болбосо ошол мисалы өлкөнүн же коомчулуктун пайда ала турчу бир натыйжасына жеткирүү. Негизи эми маалымат илиминде ушул иштерди жүргүзгөн профессияларга кайра токтоло кетсек, анткени ар кимиси өзүнчө бул иштерди аткарат. Бул процесс эсептөө, маалыматты эсептөө ишинде маалымат окумуштуусу албетте көбүнчө бул иштин теориялык негиздери менен алек болот. Анткени ушул маалыматты казуу, тазалоо, иреттөө иши жүргүзүлүп жатканда көбү нерсе мындан алдын адамзаты катары биз топтоп келген ошол математикалык модельдер, түшүнүктөр, принциптер, формулалар, булар толук колдонулуп келет. Ошон үчүн маалымат окумуштуусу албетте мындан алдын математиканы терең билүүгө тийиш, статистиканы терең билүүгө тийиш. Анан ошол эки илимдеги терең тажрыйбасынын негизинде анан компьютер илиминин дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрү менен жаңы түшүнүктөрдү ортого коет. Дагы дата аналист болсо, булар болсо көбүнчө ошол процесстерди пайдалуу бир натыйжага алып келүү жагын көбүнчө ойлошот. Ошондо көбүнчө мындан алдын бизнес аналитиктери бар эле, эсиңиздерде болсо. Бизнес аналитиктери азыр деле бар, бирок маалымат аналитиги деген дагы жаңы түшүнүк кошулуп атат ошондо.
бул иш жүргүзүү процесстерин оптимизациялоо же болбосо бир ишкананы эгерде мисалы өрнөк ала турган болсок, ошол ишкананы ичиндеги процесстерди жакшыраак түшүнүү аркылуу ишкананын көбүрөөк каражат табуусун, жакшыраак иштөөсүн, жакшыраак натыйжа берүүсүн камсыздоо үчүн илим жүргүзүүсү, ошо маалыматты түшүнүүсү, маалыматты иштетүүсү, ушул процесстерди маалымат аналитиктери жүргүзөт. Анан эки профессияга да маалымат окумуштуусуна, анан маалымат аналитигине дагы ошо тийиштүү куралдарды, тийиштүү инфратүзүмдөрдү, тийиштүү түтүктөрдү камсыздай турган бул маалымат инженери. Ошол маалымат инженерлери көбүнчө ушул программалык камсыздоолорду иштеп чыгат дагы. Ушул программалык камсыздоолор кийин маалымат аналитиги, маалымат окумуштуусунун колдонуусу менен бир натыйжага жеткирет. Демек, ушул биздин маалымат иштетүү процессинде азыркыга чейин көбүн эсе эсиңиздерге жана 3 факторду сала кетейин. Маалыматты биз эми адамзаты катары маалыматты тез иштеткенди үйрөндүк, процессорлорубуз кыйла кубаттуу болду, маалыматты көлөмдүү түрдө бир жерде сактаганды үйрөндүк. Андан кийин ошол маалыматты бир чекиттен башка бир чекитке кыска бир мөөнөттө жеткиргенге, көлөмдүү түрдө жеткиргенге азыркы учурда шартыбыз бар. Андыктан ошол 3 фактордун негизинде өрчүп чыккан, ошол процесстерди жүргүзгөн, бизге ыңгайлуу түрдө жүргүзгөнгө шарт түзгөн ар кандай маалыматтык программалык камсыздоолор иштелип чыккан. Бул жакта эми маалымат илимине таандык болгон программалык камсыздоолордун негизги бөлүктөрү бар. Негизги программалык камсыздоолору бар. Ошо сактоо, кампалоо жана биздин маалымат илиминде маалымат иштетүү айлампасында негизги 5 процессти ошо жүргүзгөн, программалык жүргүзүүгө жардам берген программалык камсыздоолор бар. Сактоо, кампалоодо бул информатика, талант, Amazon компаниясынын акыркы мезгилдерде чыгарган булут технологиялары бар. Ошо AWS деген марка менен, бренд менен иштеп жүрүшөт. Ошо AWS-тин Redshift деген программасы бар. Негизи сактоо, кампалоодо булут технологиялары дагы акыркы мезгилдерде алдыга чыкты. Маалыматты сактоо үчүн сөзсүз түрдө сиздин өзүңүздүн компьютериңизде локалдык түрдө дейбиз, локал, жалгыз гана сиз эле жете алгандай эмес, бул маалымат менен башка бирөөлөр дагы иштей турган болсо, ошо интернет аркылуу өзгөчө, мисалы Google документтери, Google Excel таблицасы аркылуу башка бирөөлөр менен дагы орток иштешкенге мүмкүнчүлүк бар. Мунун баардыгы булут технологиялары. Өзгөчө ошо маалыматты сактоодо, кампалоодо булут технологиялары акыркы мезгилдерде трендке айланды десек болот. Бул үчүн дагы өзүнчө токтосок болот, өзүнчө бир тема. Анан ошо маалыматты талдоодо кеңинен колдонулуп келген программалык аппараттар бар. SAS, Jupyter билесиздер. Бул Python'дун бир веб колдонмосу болуп эсептелинет. RStudio, R программасы, буга өзүнчө токтолобуз. Python'го дагы өзүнчө токтолобуз. MATLAB, Excel, RapidMiner акыркы мезгилдерде алдыга чыгып келаткан. Эми Excel программасы тууралуу өзүнчө токтоло кетели. Excel акыркы мезгилдерде негизи маалымат иштетүүдө, маалыматты иреттүү түрдө бир жакта сактоодо, андан кийин ошол иреттүү сакталган маалыматтын негизинде иш алып барууда Excel көбүбүздүн жашообузду оңойлотту десек туура эле болот болуш керек. Кошулат болушуңуз керек. Күнүмдүк жашоодо Excel'ди сиздер дагы кенен колдонсоңуздар керек. Визуализация жагында көптөгөн жаңы продукттар бар.
Андан соң албетте машинанын үйрөнүүсү, терең үйрөнүү, нейрондук тармактардын негизинде иштеп келген модельдөө принциптери, модельдөө иштери да жүргүзүлөт. Ошондо TensorFlow, PyTorch, Keras сымал кеңири колдонулган продуктулар бар. Демек, маалымат иштетүү, маалыматты эсептөө жаатында акыркы мезгилдерде көптөгөн продуктулар бар. Убактыңыздар болсо, албетте буларды бирден веб браузерыңызда издетип, кенен таанышканга мүмкүнчүлүгүңүз бар деп ойлойм. Анда кийинки сабактар менен улантабыз. Азырынча көрүшкөнчө дейлик.